Бүгүнкү сабакта балдар силер менен элдик эпикалык мурастан Манас эпосы жөнүндө маалымат Манастын төрөлүшү боюнча өтөбүз. Бүгүнкү сабактын максаты билим берүүчүлүк. Балдар, бүгүн силер Манас эпосы жөнүндө маалымат аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк. Манас Алтайга сүрүлүп барган кыргыздардын медер туткан жаш баатыры. Бала Манастын алп күч кубаты, баатырдык келбети, тайманбастыгы, курчтугу. Болочок баатырдын эпикалык каарманга мүнөздүү белгилери тууралуу түшүнүк алабыз. Тарбия берүүчүлүк. Бүгүнкү сабакта балдар мекенди сүйүүгө, коргоого, ата мурастарын сактоого тарбияланабыз. Манас эпосы тууралуу. Кыргыз элинин турмушунда Манас дастанынын орду өлчөсүз чоң. Ал элге алардын руханий керектөөсүндө күнүмдүк азыктар, нан, суу сыяктуу эле зарыл болгон. Андагы каармандарга карап, балдарды тарбиялаган, андагы окуяларды насааттап, муундан муунга табайрык катары өткөрүп келген. Дүйнөлүк маданиятта кайталангыс бул улуу чыгарманын ичинде өтө көп окуялар, адабий көркөм сүрөттөөлөр абдан жыш учурагандыгына карабастан, каармандарды эл тарыхта жашап өткөн адамдар, сюжетиндеги чагылдырылган баяндарды болуп өткөн чыныгы окуялар катары кабыл алышкан. Андыктан Манас элдин каны, жаны менен бир болуп калган. Кечээги улуу атамекендик согуш учурунда да кыргыз жоокерлери ок учуп, от бүркүп турган жерге Манастын арбагы колдосун деп Манастап ураан чакырып кирип кете берген. Дүйнө элине белгилүү улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Залкар Манасчы Саякбай Каралаев менен чүйдүн бир айлына барганын жазып кеткен. Анда жай Саратанда колхоз кеңсесинин алдында аксакалдар бири отургучка, бири дөңгөчкө отурушса, балдар тал теректин башына чымчыктай конуп алышып, бири атчан, бири эшекчен, бир бала төөсүн жаткырып өркөчүнө жайма-жай отуруп, тегеретте ак жоолукчан аялдар болуп, Манас дастанын угууга камынат. Саякбай ата Манасын айтып кирет. Бир убакта күтпөгөн жерден асман алай дүлөй болуп, чагылган кошо чартылдап, күндүн түбү түшкөндөй жамгыр жаап, элдин баары шөмтүрөп суу болот. Ат үстүндө Манасчынын да башынан бутуна чейин суу өтөт. Ушундай табияттын алааматында бир да киши Саякбайдын Манасын таштап кете албайт. Аларды Манас дастанынан бир керемет күчү байлап алгандай, ордуларынан козголуп да койбой, былк да этпей, ыйлаган жерде ыйлап, кайгырган жерде кайгырып, Манастын ичине кирип кетишет. Нөөшөрлөп жааган жамгыр төгүлүп айтылган сөзгө кошулуп, кадыресе жашоодогу турмуштук өзгөрүүлөрдүн жеңиши менен кыйроосу, баатырдыгы менен кайраты, даанышмандыгы менен көсөмдүгү, арзуусу менен айрылуусу, ачуусу менен ырайымдуулугу, салтанаты менен жыргалы, өлүмү менен төрөлүүсү, даңкы менен кара санатайлыгы, көрө албастыгы агын болуп жаап жатты. Ошол тапта жааган жамгыр чагылган алдында биз бардыгыбыз бир ооздон Саякбай Каралаев менен бирдикте ураан чакырып турдук деп жазат улуу жазуучубуз. Мына ушундай ураан чакырткан, жамгыр карга, күнгө түнгө карабай адамдарды өзүнө тарткан Манастын күчү эмнеде? Аны биз азыркы Манас эпосунун үзүндүсүнөн таанышкандан соң билебиз.
балдар силерге Манастын бала чагынан, Манастын төрөлүшүнөн кыскача угуу берейин. 15-теги баладай көтөргөндө салмагы, берген экен Кудайым берекелүү баланы. Көзү каткан бак дөөлөт көтөрүп алганы. Куртканын зайыбы Канышбек ооз антмакка баланы, оозуна эмчек салганы. Өзөгүн үзө бир соруп, өлө жазып калганы. Сандык толо май деди, салгын кошо бал деди. 2-3 карын май алып, эми оозуна сал деди. 3 карын май алганы, 3 кайтара салганы. 3 карындын майларын 3 саатка койбой жалмады. Байкайын деп баласын Байжакып көзүн салганы. Маңдайы жазы, башы кууш, бар боюнда турат тууш. Кочкор тумшук кош кирпик, көркү калча көзү тик. Жалаяк ооз, жаргабак, жагы жазы ээги узун. Эрди калың көзүн көр, эр мүнөзү көрүнөт. Алакан жазы кол ачык, аттанып чыкса жол ачык, алт мүнөзү көрүнөт. Эң көкүрөк жайык төш, аркасы кең бели түз, айбаты катуу заары жүз, пил мүчөсү көрүнөт. Жолборс моюн, жоон билек, жооруну калың таш жүрөк, жылма кабак жылдыз көз, бөрү кулак жолборс төш, бөлөкчө түрү бар экен. Кут кылган болсо Кудайым, Кудайдан жашын сурайын. Кеткенден алар кегимди, кек алганын көрөрмүн, кетирбесе эбимди. Өткөндөн алар өчүмдү, өч алганын көрөмүн, өлтүрбөсө өзүмдү. Баштагы мүнөз жоголду, Байжакыптын ниетинен, бар Кудайым берген деп, баланын өптү бетинен. Байбиче баланы алганы, бал кайтып эмчек салганы. Үйгө тапшырма балдар. Манастын бала чагынан, Манастын төрөлүшүнөн окуп, жаттап, Манас айткан айтабыз. Видео менен кайра тапшырманы жиберебиз балдар. Көңүл бурганыңарга рахмат балдар. Саламатта калгыла.